Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, кутмандуу күнүңүздөр менен парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышында Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде каралган маселелерди тааныштырабыз. Андыктан сөз кезегин ыйгарып, студияда кабыл алып жаткан мейманыбыз Жогорку Кеңешке депутат Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров. Адахан Кимсанбаевич, студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Мына ушул эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети дипломатиялык паспорттарга тиешелүү маселени талдоого алды. Негизинен бул жагдайда тартип кандай эле? Паспорттарды алуунун процедураларында өзгөрүүлөр болдубу, жокпу? Жогорку Кеңештин бир имаратында кичинекей бөлмөнү даярдап, ошол жерге сүрөткө түшүп, ошол жерден даярдап, анан баарына бирдей кылып таратып берчү, баарынан бирдей кылып жыйнап алчу. Азыр эми андай тартип жок да. Ошол дипломатиялык кызмат күбөлүктөрү же болбосо жанагындай паспорт маселесине келгенде бир гана Жогорку Кеңеш депутаттарынан сырткары колдонуучулар дагы бар да? Бар. Министрлер бар. Министрлер бар, жанагы баягы жооптуу өкмөт кызматкерлери, жооптуу элчиликте жүргөндөр, элчиликтер бар, элчиликте кызмат өтөгөндөр бар. Алардын мындайча айтканда саны Кыргызстан боюнча бир 1000ге жакын кишилер болуш керек. Ошолордун баарына бирок эми сөз тийгенде эле биринчи кезекте Жогорку Кеңешке тиет бул көнүмүш адат. Жөнөкөй эле жарандардын паспортун алып келе турган болсок, аны даярдоо шарттары кандай? Биздин жергебизде жүрөбү же сырттан даярдатып келебизби деген көп суроолор бар го. Дипломатиялык паспортко келгенде даярдоочулар ким тарап болушу мүмкүн? Биздин Кыргыз өлкөсү өзү даярдап атат деп уктук. Биз баягы калкка кызмат көрсөтүү борборлоруна бар. Каттоо борборлору, Каттоо борборлору, обслуживание деп атпайбы. Мына ошол жерге барып, сүрөткө түшүп, кандай талаптар болгонсо баарын аткарып, тийиштүү акчабызды төлөп, каражатыбызды берип, мына ошондой кылып алар даярдашып атат. Даярдагандан кийин дагы барып алып атасың өзүң. Мына ушунун баарын бирдиктүү, бир уюшулган ишке айландырыш керек. Кошумча, бирок тилекке каршы андай ишти жумушту уюштура турган кишилер жок да азыр. Кошумча ушул маселе каралып атканда, бул мыйзам долбооруна тиешеси жок болсо дагы шайлоочулар коюп жаткан маселеден кабар алалы деген суроолор көтөрүлдү. Мисалы, Шенген визасы боюнча жеңилдетилген шарттар түзүлсө деп, элге мындай жаңылык ретинде айта турган сөз барбы? Бар. Эми мисалы бизде азыр Венгрия мамлекетинин элчилиги ачылып, бир топ Европа өлкөлөрүнө алар жоопкерчиликти алышты. Башта аябай көп кыйынчылыкты тартчу эле кыргыз жарандары Алматыга барып, Москвага чейин барып, ошол виза ачтырып келүү үчүн. Элестетсеңиз, бул аябай оор маселе. Мына ошол Москвага же Астанага же Алматыга барып, себеби Алматыда көптөгөн өлкөлөрдүн баш консулдары бар. Ошол баш консулдар визаларды берүүгө укуктары бар. Ошолорго барып ачтырып келет. Кээде аларда укук жок болуп калган болсо, элчиликке барыш керек, элчилик Астанада. Мына ушундай кыйынчылыктарды тартып аткан жарандарыбыз болгон. Азыр эми жылдан жылга мүмкүн болушунча ошол биздин Бишкекте сыртка виза берүүчү түйүндөрдү ачуу боюнча иштер жүргүзүлүп атат, бирок жеткиликтүү деңгээлде деп айта албайм. Себеп ар бир мамлекеттин, мисалы Шенген өлкөлөрүнө кирген өлкөнүн бир кызматташтык ниетинде макулдашуулар болгон болсо, Шенген тутумуна мисалы Германия өлкөсүнүн элчилиги бар бизде. Жакында Венгрия өлкөсүнүн элчилиги болуп калды. Балтика боюндагы өлкөлөрдүн бардыгы өкүлчүлүктөрү бар, баш консулдуктары бар. Франция өлкөсүнүкү бар. Мындайча айтканда, иштейм деген бул кишиге иш аябай көп. Бирок мүмкүн болушунча жеңилдетилгенге аракеттер жасалышы керек. Ага бир концепция болуш керек. Талап болуш керек. Ошол талаптын үстүндө иш жүрүшү керек. Кокуй деп калып эле тура калып эле ушуну жасашыбыз керек экен дебей, бир бирдиктүү бир программа болуу керек да, сөзсүз түрдө. Бүгүн комитетте каралган бир гана ушул Греция мамлекети менен болгон карым-катнаштагы дипломатиялык паспорттор жөнүндө сөз болду. Негизинен 9 мамлекет ушундай мүмкүнчүлүктү берет деп айтты окшойт, Тышкы иштер министрлиги. Жакын арада ошол 9 өлкө менен тыгыз жумуштарды жүргүзүп атабыз деп Тышкы иштер министринин орун басары Азиз Мырза Маматов ушундай билдирүү жасады. Бул биз тарабынан толук колдоого алуучу жакшы көрүнүш.
Рахмат, анда студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиочулар, сиздер Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде каралган маселелерден кабар алдыңыздар. Бул багытта маалымат берип, студияда аталган комитеттин мүчөсү, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, Жогорку Кеңеш депутаты Адахан Мадымаров болду. Саламатта калыңыздар.